Арал айналғысында жарнама. Сенсация! Встречай Бишкек! С 26 декабря российский цирк в Бишкеке с новогодней сказкой в поисках волшебства. Парад дрессуры, экзотики, клоунады, экстремальное колесо смерти, воздушный полет на грани риска, сопровождение шоу балета «Легранд». Справки по телефону 68 18 08. Жаңы комедия менен башталат. 14 январдан тартып Кыргызстандын бардык кинотеатрларында Сакиш, Бопуш, Гүкүш, Аскат Сулайманов, Назира Жетигенова, Мурат Мамбетов, Гүлмира Жалиева, Ханша, Айна, Байгин, Альбиналар тартылган Чоң атамдын жорыктары комедиясы Кыргызстандын бардык кинотеатрларында. Көргөн дарманда, көрбөгөн дарманда. İşiniz ilgeri olsun. İlgeriletmek bizden olsun. Jarnama üçün 0551 20 10 00. Тарбия маселесинен күнгөй жана тескейи. Биздин жаштар кандай тарбияланып жатат? Аларды тарбиялоодо биз кетирген кемчиликтер. Канткенде балдарды татыктуу тарбиялай алабыз. Мунун баары ар шейшемби Тарбияда танапис жок программасында. Саламатсыздарбы, кадырман кыргыз эли жана Марал радиосунун угармандары, ошондой эле 24 телеканалынын көрүүчүлөрү, назарыңыздарда кайрадан эле Тарбияда танапис жок программасы Кыргыз билим берүү академиясы менен биргелешкен долбоордун алкагында сиздердин назарыңыздардабыз. Эгерде бүгүнкү темабызга байланыштуу суроолоруңуздар болсо, азыртан эле узатып баштасаңыздар болот. Андан тышкары дал ушул номерлерге чалып байланышсаңыздар дагы болот. Студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Кыргыз билим берүү академиясынын окуу методикалык колдонмолорду экспертизалоо жана апробация бөлүмүнүн башчысы Жанбаев Сейитбек агайыбыз бизде конокто. Ошондой эле Чуйков атындагы Көркөмөнөр колледжинде тарбиялык иштер боюнча директордун орун басары Жаманова Венера эжекебиз бизде конокто болмокчу. Бүгүнкү эфирибиз кызыктуу болот деген ишеничтемин. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Эң эле алгач конокторума узатчысым тарбиядан акча аябайлы деп бүгүн тема коюп алдык. Ушул теманы укканда эле саламатсыздар, арбаңыздар. Жалпы кыргызстандыктар, мынау тарбияда танапис жок деген берүү абдан жакшы маселелерди көтөрүп келатасыңар. Бир топ адамдар келип ой бөлүшүп атат. Бирок бир нерсени баса эле айтып коюшубуз керек. Мына азыр Эльвира Жаргалбековна дагы премьер-министр, вице-премьер-министр. Тарбия маселеси, жанагы жыныстык тарбиясы, дин тарбия тияк биякта бир жан көтөрүп атпайбы? Ар бир келген вице-премьер-министр же болбосо ар бир келген министр тарбия маселесин бир жаңы болуп аткандай, бүгүн болуп аткандай көрүп атат да. Бирок бул тарбия маселесин биздин билим берүү адистери, мугалимдер илгертен бери жүргүзүп келатат. Бизде тарбия жөнүндө мыйзам жок. Билим берүү жөнүндө мыйзамыбыз бар. Мына ошол билим берүү мыйзамынын ичине тарбия кошо кирген да. Экинчиден, тарбиянын баардыгын мектепке жүктөп коюп эле, бирденке болсо мектеп жооп берет деп, анан тарбияны мектепке байлап койгон туура болбой атат. 2004 жылы 6 министрдин башын бириктирип, 6 министрге кол койдуруп меморандум өткөргөнбүз. Ал мындай болгон: тарбияда билим берүү министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги, ички иштер министрлиги, коргоо министрлиги, эмгек жана социалдык министрлик, анан миграция жаштардын. Мына ушунун бардыгында тарбия иштерине жоопкерчиликтүү адамдар бар. Ушулардын бардыгында тарбия боюнча штат бар. Ички иштер министрлигинде дагы жаштар менен, балдар менен иштеген адистер бар. Айры калат, кадимкидей. Эмгек социалдык өнүктүрүүдө деле, саламаттык сактоодо деле. Башкача айтканда, тарбия маселесине каражат тиешелүү деңгээлде бар. Бирок маселе ошону кандай эффективдүү пайдаланып атабыз.
эмне үчүн бүгүн эле тарбияны көтөрүп чыга калып туруп анан кийин келе акча бербейсиңерби деген маселеге келип батпайбызбы? Экинчиден коом өнүгөт. Мектепти айтабыз, мектеп бул коомдун күзгүзү. Коомдо кандай абал болсо, мектепте ошол чагылат. Мынакей эжеңер билет, бул киши мектепте тарбиялык иштер боюнча директордун орун басары болду. Булар жалаңач баатырлар. Акча бербесең деле тарбиялык иштер жасай берет. Себеби билим берүү мыйзамында бар деп атпаймынбы? Бул бир жагы. Экинчи жагы бүгүн тарбияда олуттуу жанагы маселе жаралып атканы 90-жылдагы билим берүү тармагындагы түшүп кеткен көйгөй, 90-жылдагы билим берүү тармагындагы кризис бүгүн келип атат. 90-жылдагы окубай калган балдар бүгүн 30 жаштагы ата-эне. Демек, бүгүн ата-энелерди тарбиялаш керек. Мына угуп жүрөбүз. Европада Испаниянын чоң университетинин сыртына жазып коюптур. Сен баланы тарбиялайм деп ора болбо, бала сени көрүп тарбияланат деп. Ана Европаны айтсаң эле, Европаны айт, бул биздин кыргыздар илгери Кыргыздын өзүндө болгон. Аганы көрүп ине өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт деп. Аккан арыктан суу агат. Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны деп кыргыз макалдары илгерки тарбиянын өзөгүн ушуга алып келген. Ушул менен тарбияланып келатканбыз. Мына бүгүнкү көйгөй жанагы ата-энелердин тарбиялаш керек. Андан сырткары коомдогу бүгүнкү эң орчундуу көйгөй мындай болуп калды. Бизде илгери экеле жетим бар болчу. Тоголок жетим, совсем ата-энеси жок, тоголок жетим. Анан жарты жетим. То есть апасы жок, же атасы жок. Бүгүн үчүнчү жетимдер пайда болду. Булар коомдо эң орчундуу орунду ээлеп турат. Булар социалдык жетимдер. Башкача айтканда, ата-энеси бар, тыштап коюп, миграцияга кетип калган, иштеп кеткен. Балдары жанагы чоң атасында, тай атасында, агасында калып калган. Буларды биз социалдык жетимдер деп коебуз. Булар дагы кароосуз калып атпайбы? Мына ушундай жагдайда жанагы тарбияга тиги жаңы подход менен, жаңы бир өзгөчөлүк иш аракет менен кириш керек. Андан сырткары бүгүн эң орчундуу көйгөй диндик тарбия болуп атат. Бизде бүгүн Кыргызстанда мусулманы деле, христианы деле, жанагы йоговасы деле баары эле жүрөт. Каалайбызбы, каалабайбызбы, чөйрөдөгү балдар ошол жанагы диндик тарбияда. Анан өзүңөр көрүп атасыңар, тиги Раматылык Чубак ажы, Апшүкүр ажы, андан кийинки жанагы Темирбай ажы, дагы бир топ ажыларыбыз массалык маалымат каражатынан кадимкидей эле тарбиялык иштерди жүргүзүп атпайбы элдин арасында. Даватчыларды айткыла. Балдарды айтып атат, силер башыңарды оорутпагыла. Мунун баары Куранда жазылып койгон, ал акыр болот. Кудай пешенеңе жазып койгон. Кудай болсо болот, болбосо жок, сен аракет кылып, эч бир эчтеке кылбай эле кой дегенге чейин барып атышат да. Жанагы балдардагы коомчулуктагы олку солку, өзүнүн келечегине ишенбөөчүлүк, өзүнүн бир алдына койгон максаттарына ишенбөөчүлүк, мына ушул жактан келип чыгып атат, акыр болот турбайбы деп. Чоң рахмат. Ушул жакта тарбияга кандай каражат керек болот? Биринчиден, тарбияга каражаттын тартышыгын эгерде тарбиядан акчаны аябасак, эртең түрмө курууга туура келет. Ошон үчүн тарбиядан каражатты аябашыбыз керек. Бул каражат кандай пайдаланат? Мына биринчиден, мектепте класс жетекчилер, мектеп завуштары, тарбия завуштары атайын акча каралган эмес, жанагы батман жасайт, колдоруна бирденке жасайт, көрсөтмө курал жасайт. Эчтекеси жок. Экинчиден, массалык маалымат каражаттарына, радио, телевидение же болбосо немелерге чыга тургандай мүмкүнчүлүгү жок, буга каражат керек, кайсы жерге барсаң керек. Үчүнчүдөн, мына адам жанын
инженердечүбүз, акын жазуучуларды. Көркөм адабият, театр, кино, көркөм сүрөт, музыка менен адамдын жан дүйнөсүн байытыш керек. Аларды алып бара тургандай да каражат жок. Театрларыбыздын кебетесин көрүп атасыңар. Мына жанагы тарбияга каражаттын кереги ушулга келип атат. Биз ойлоп атабыз, тарбияга эле бериш деп. Театрлар мыкты чыгармаларды көрсөтүп турса, жанагы жакшынакай кинолор болсо мыкты. Билесиңерби, мен таң калдым, Индонезияда музыка сабагы 12 класска чейин окутулат экен. Сүрөт сабагы 12 класска чейин окутулат экен. Ана мен таң калдым да. Бул мен баягы биздин педагогикада бар. Жанагы балдардын 15 жашка келгенде физиологиялык өзгөрүшү болот. Ырдай албайт, уялат, мектепте тоок сүйүү башталат да. Ана силер эмнеге музыканы 12-ге чейин окутасыңар десек, алар айтат, биз деле ыр деген сабакты башталыш класста токтотобуз дейт. Алардын башталыш классы 6-класска чейин. Андан кийин музыка дейт. Магнитофонду коюп туруп, фольклор деген эмне, оркестр, кантата деген эмне, соната деген эмне, элдик музыка, рэп, рок. Ушуларды балдардын жан дүйнөсүнө сиңирип, алар түшүнгөндөй болсун дейт. Сүрөт сабагында баарын эле сүрөт тартырбайт экен. Сүрөт илип коюп эле, мына бул сүрөттүн берилиши. Могу эки сүрөттө эмнени айтайын деген ой бар. Табияттын таттуулугу, андай-мындай. Мына ушул багытта. Анан эң кызыгы адамды адам кылып калыптандыра турган, адамдын жан дүйнөсүн тазалап, адамга бир жакшы үрөн себе турган тармак ушул искусство дейт. Бүгүнкү жаштардын тарбиясы сизде канааттанды? Балдарды тарбиялайт да. Биз болсо 6-класстан музыка сабагын токтотобуз да, анан балдарды эмне операга барбайсың деп атпайбызбы? 4-класстан сүрөт сабагы токтойт. Анан сүрөт музейге кирбейсиң деп атпайбызбы? Мына ушул жердеги неме абал, жанагы тарбиядан акчаны аяба дегенибиз. Тарбиядан акчаны аяба дегенибиз. Бул сөзсүз көркөм өнөрдү, музыканы, театрды, анан библиотекаларды. Азыр мода болуп кетти. Балдарды электрондук китеп менен окутабыз деп. Мына мен жакында эле Европада болуп келдим. Европа, мына чыгышта Вьетнам, Азия, Япония электрондук китептен артка кетти уже. Себеби электрондук китепти алар мындай пайдаланат. Маалымат алыш үчүн гана пайдаланат. Калганын кадимкидей эле китеп менен окуйт. Анан сурайбыз да, биз электрондук китеп окуп атабыз, кандай десеңер, 6 саат сабак болсо 45 мүнөттөн 6 саат баланы отургузуп коюп электрондуу китепти компьютерде отургуп берсең, биринчиден көзү өлөт, экинчиден изилучение баланын ден соолугу бузулат. Башкача кадимки эле традициялуу немеден өткөн нерсе жок. Ошон үчүн мынабу силердин берүүнү дайым көрөбүз. Анан ушул максатта ушул элге жеткирип коелу деп атканыбыз, тарбиядан каражатты аябасак түрмө курууга туура келет. Ошон үчүн ошол эле каражат. Тарбияны каражатты аябайлык. Экинчиден, мынабу биздин айтып атпаймынбы, биздин мугалимдерибиз, Жылаңач баатырлар болгон аракетин жасап иштеп атышат. Колунда жок болсо да тарбиялык иштеп атат. Энелер мектебин уюштуруп атат. Бизде жанагы Мадамин Гапыров деген жакшы мугалимибиз баштаган инициатива бар. Андан кийин эжеңер айтып берет. Эжеңер ушуларды улантып, ата-энелерди окутуп. Себеби ата-эне кандай болсо, ата-эненин тарбиясы, бала ошону көрүп тарбияланат. Атасынын тең туштары, атасынын жүрүм туруму, анан апасынын чөйрөсүн. Илгертен эле кыргыз ошондой тарбияланып келген. Биз азыр мынтип атпайбызбы? Идеология жогоруп кетти, анан Кыргызстанда идеология жок деп. Идеология, кыргыз идеология менен жашаган эмес. Кыргыз философия менен жашаган. Кыргыздын макал лакаптары, кыргыздын жанагы айткан акыл назат сөздөрү ошон менен тарбияланып келген. Ана эжең өзүнүн немесин айтып берсин, анан сүйлөшөлү. Рахмат Венер эже, сиз бүгүнкү күндөгү кыргыздардын жаштардын тарбиясы сизди канааттандырабы?
Саламатсыздарбы урматтуу Марал телеберүүсүнүн көрүүчүлөрү жана угармандары. Бүгүн дүйнө жүзүндөгү ушу жаштардын тарбиясы бул глобалдык көйгөй болуп саналууда. Анын ичинде ушу өзүбүздүн мамлекетибиз Кыргызстанды алып карасак, ооба жогоруда айтылган Сейит Жамбаевичтин ой пикирине мен толугу менен кошулам. Тарбия бул чындыгында эле баарыбызга жалпы маалым болгондой бул өтө татаал процесс. Билим берүү менен тарбияны ажыратып болбойт. Ар бир берилген билимдин аркасында тарбия болушу керек деп улуу ойчулдарыбыз айтмакчы. Ошо акыркы күндөрдө тарбия процессинде бир татаалданып, ар түрдүү кырдаалдардын түзүлүп жаткандыгын биз ушу дүйнөлүк кырдаалга байланыштуу аралыктан окутуу мезгили учурунда ушу мектеп окуучуларынын ата эне тарабынан чоң адамдар тарабынан зордук зомбулукка кабылуусуна биз күбө боло алдык да. Бул эмнени айтат? Бул менен мен айтат элем, ушу акыркы жылдары баланы тарбиялоо бир гана жактуу болуп, мектепке жүктөлүп калгандыгында да. Мына ошого биз ошо аралыктан окутууда биз көрө алдык го деп ойлойм да. Ошондо мектепке жүктөлүп калды деп атпайсызбы? Ата энелер эмнеден баштасын анда? Эми мындай да, азыркы учурда баягы көпчүлүк учурда биз чоң адамдар баягы тарбияны бала кайдан алат? Тарбияны бул мектеп, бул тарбия берүүнүн бир гана звеносу болуп саналат да, менин оюмча. Бул тарбияны бир гана мектеп, үй бүлө берет дегендиге мен кошулбайт элем. Тарбияны бала коомдон, мектеп менен үй бүлөдөн башка коом бар, чөйрө бар да. Коомдон алат, чөйрөдөн алат да. Аба кыргызда жакшы айтылган кеп бар эмеспи? Сөзү ээрчитет, үлгү көрсөтөт дейт. Ушу коомчулукту ким түзөт? Коомчулукту ушу биз улуу адамдар, чоңдор түзөбүз. Мына ушу биздин ар бир жасаган кыймылыбыз, ар бир айткан сөзүбүз, ар бир жасаган ишибиздин баардыгы ушу биздин өлкөбүздүн эртеңки келечеги болгон жаш муундарга тарбия болуш керек деп мен ойлойм да. Анан биз көпчүлүк учурда айтат экенбиз, ол байлык, ден соолук, анан өзүбүздүн ушу күчтүү басып тургандыгыбыз бул бакыт деп ойлойт экенбиз да. Бирок бир инсан айткан экен да, ушу Титаник кемесинде жашагандардын баардыгы ушунчалык байлыгы болгон экен. Ден соолуктары дагы мыкты болгон экен. Жакында дагы жандарында дагы жакын адамдары, туугандары болгон экен да. Бирок аларга ушу бир гана нерсе оомат жетишкен эмес дейт да. Оомат деген бул бунун ичинде ар бир адамдын ички жан дүйнөсүндөгү адеп, аклактын нормалары деп түшүнөм да. Мына биздин Кыргызстаныбызды алып карасак, бизде кандай гана кен байлыктарыбыз бар, кандай гана керемет ата бабаларыбыздан бери келаткан салт, үрп, насилдерибиз бар да. Бизге бир гана ушу оомат, тек гана ушу оомат жетишпей жаткандагыдай мага сезилет да. Бул оомат деген ушу ар бир адамдын ички жан дүйнөсүндө вот руханий байлыктын жетишсиздиги да, аң сезимдүүлүк, адептик аң сезимдүүлүктүн жетишпездиги болуп жатат деп ойлойм да. Мен азыр байкасам экөөңүздөрдөн тең уктум, ата бабаларыбыздын салтын, ата бабаларыбыздын мындай кылган нерселерин үйрөтүш керек деп. Бирок мектепте манастануу деген сабак бар. Андан башка сабак жок го, жеке эле ошол ал кирсе деле жумасына бир жолу кирет. Чоң класстарга киреби, кирбейби билбейм. Бирок мектеп программасына анда кантип киргизебиз анда биздин ата бабаларыбыздын тарбиясын? Эми мындай да, мен жогоруда айткан сөзүмдө дагы бир ирет кайталагым келет, билим берүү менен тарбияны ажыратып болбойт депчи. Ар бир берилген билимдин артында тарбия жатат. Мисалы үчүн ошол эле сиз айтып өткөн манас сабак, ошол эле сиз биз айткан кыргыз тили адабияты, кыргыз элинин ар бир айтылган макал лакаптары бул өзүнчө бир чоң тарбия. Адабияттары боюнча да тарбия берсек болот да. Бирок баягы бир гана ошо
ар бир берилген билимден берилиш керек тарбия. Ошону менен эле катар отурбастан жогоруда Сейит Жамаевич айткандай мындай билим берүүдө мындай бир тармактуу мындай системалуулук бар да. А вот тарбия азыркы учурда биз тарбия кризисине учурап атабыз жалпы биздин мамлекетибиз. Себеби бул окуу тарбия процессинин тиешелүү деңгээлде системалуу уюшулбагандыгы болуп атат да. Ошондой эле чөйрөдөгү кризис. Башкача айтканда бул маданияттын кризиси. Бул бир гана мектеп окуучуларында эмес. Бул Кыргызстанда жалпы коомчулук ушундай маданияттын кризисине учурап жатат да. Чөйрөдө бирдиктүү тарбиянын жоктугу да. Үй бүлө менен мектептин дагы кызматташтыгынын жетишсиздиги дагы мына ушул тарбиялык кризиске кирет деп ойлойм. Системанын жогунун себеби мындай болуп атат. Мына бизде жана айтпадымбы? 6 министрлик. Андан сырткары дин иштери боюнча комиссиябыз, анан муфтиятыбызды кошсоң, анан дене тарбия, спортту кошсоң 8 чоң неме болуп атат. Министрлик да баары. Эми ушулардын башын бириктирип кармап турган өкмөттүн алдында атайын социалдык маселелерди карай турган вице-премьер-министри бар. Ушул вице-премьер-министрдин алдында өзүнчө бир штаб түзөбү, кандай түзөт, тигил мекеме, бул мекеме же бул министрлик, тигил министрликтер менен, мисалы үчүн мына Кыргыз билим берүү академиясы тарбия боюнча концепцияны иштеп чыкты, бекитти. Эмне иш-чаралар болуш керек барып турат. Андан сырткары Кыргыз билим берүү академиясында бир 4-5 китептер чыкты тарбия боюнча. Мындан сырткары билим берүү академиядан башка улуттук университетте, тил комиссиясында, тияк биякта тарбияга багытталган көп эмгектер бар. Маселе ушуларды кантип ишке ашырыш керек. Кантип бериш керек. Сен айтып атпаймынбы? Мектеп мугалимдери булар окутуу аркылуу берет. Маданият тармагы, маданият чөйрөсү аркылуу жанагы басма сөзү, тиги туризми, тияк биягы менен берет. Муну координациялап жалпы бир штаб керек. Эми бир жөнөкөй эле бир мисал айталык. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, жакындан бери Эльвира Суровалдиевна балдарга жанагы жыныстык тарбия бериш керек, себеби мектепте окуучулардын боюнда болуп калып атат, аборт болуп атат. Туура, бул факт бар. Бирок ошону кантип беребиз? Мына 2005-жылы ушундай иш-аракетти жаңы эле ишке ашыралык деп окуу китеби чыкканда, мына молдокелер келип, билим берүү министринин алдына китептерди өрттөп, эшикке чыга албай калганбыз. 4 саат отурдук, эшикке чыга албай. Анан тапшырма берди, изучать айтты. Бул эмне маселе болуп кетти? Кандай маселе болуп кетти? Анан чынында көрдүңүзбү? Жакшы ишти, жакшы максатты, жакшы жол менен бербесе, аягы талкаланып кетет экен да. Биз айттык, мына мугалимдерге жанагы Шапиронун китебин бердик. Окуучуларга, тигилерге, буларга ушулар түшүндүрүштерин жүргүзүш керек деген максатты бердик да. Мугалимдер айтканда ата балдар үйүнө айтып барат экен, эжеке ушундай жыныстык тарбия боюнча сабак өттү. Анан ата эне чыгат, мугалим кандай акың бар? Ал эмес, мектеп мугалимдери кайрылып атышты. Мына китептин ичинде практикалык жактан көргөзүү өтүп турат, жанагы тиги президент колдонуучу, сактануучу жакта. Биз муну кандай кылабыз? Анан ошондон кайра талкуулап туруп, мугалимдер бул туура керек. Бүгүн абдан орчундуу маселе. Жана айтып атпайбызбы? Социалдык жетимдер деп ата энеси таштап койгон балдар көчөдө каралбай калбайбы? Бирок ушуну бергенде мындай деп чечкенбиз. Мына педагогикалык жагын мектеп мугалимдер айтсын, ал эми медициналык жагына медициналык кызматкерлер айтсын. Ар бир айылда врачтар бар, немелер бар, мектепке алып келип лекция окуталык неметелик депчи. Макул деп кетти, кийин токтоп калды, сурасак, саламаттык сактоо министрлиги айтат, бизге акча бөлбөсө биздин врачыбыз аларга эмне барат деп. Каражат жок, калып калды да. Ошондой эле мына биз мен жакында бир 2 жыл мектептерге дин маданиятын тарыхы деген сабак киргизелик. Балдар диндин тарыхын билсин, динди эмес. Диндин тарыхын, каяктан чыккан,
ыйыгы ким, Куран окуй турган китеби ким, булардын эмеси кандай деген. Негизи дин деле бул адам баласы ойлоп тапкан асыл баалуулуктардын бирөө. Бирок ушуну туура багытта, туура иштетип кетсе, бул да жакшы нерсе. Ушул жанагы китепти сынактан өткөрүүдө мен аябагандай бир жаман абалда келдим. Бүгүн Кыргызстан бычактын изинде дин маселесине келгенде. Себеби биздин Кыргызстандын ичинде көп мусулманчылыктын бир 14 агымы бар экен, бүгүн иштеп аткан. Бирөө Бангладештен келген, бирөө Пакистандан, бирөө тияктан келген. Экинчиден дин аалымдары, диндик ишмерлер саясатка аралашып атат да. Дин менен саясат аралашкан жерди көрүп атабыз. Палестина, Сирия. Бүгүн балдарды ушул жактан тарбиянын маселесин койбосоң, жакшыраак жолго салып кетпесең, эртең мындан да жаман абалга келип калабыз. Муну көзөмөлдөгөн киши жок. Мисалы үчүн мен ушул таң калдым. Жанагы китептин сынагын өткөрүп жүргөн кезде ар кайсы диндик чөйрөлөргө бардык. Ар кайсы диндик уюмдарга бардык. Мисалы үчүн Мутакалип, Дилмөрөк, жанагы Янкар деген ар кандай эмелер жүрбөйбү? Булар дин башкармасына баш ийбейт экен. Мен муфтиятка баш ийбейт экен. Булар дейт, биз жанагы мамлекеттик эмес уюмбуз дейт. Бизди Кыргыз Республикасынын дин комиссиясы официалдуу каттаган. Биз өзүбүздүн уставыбыз менен иш жүргүзөбүз дейт. Мына көрдүңүзбү? Мына экен тартипте аяк бияка. Эми ушул эле абалда жанагы неменин тиги тарбиянын немесине келгенде ушул мугалимдерибизди кайра окутушубуз керек. Кошумча курстардан өткөрүшүбүз керек. Алар дагы жок дегенде кайсы диндин кандай экенин маалымат алыш керек да. Мына окутууга дагы каражат керек болуп атат. Андан сырткары биз тез аранын ичинде диндик терминдердин сөздүгүн салттуу, радикалдуу эмес салттуу диндик терминдердин сөздүгүн түзүп туруп, могуреки эмнени маани берет, булар кандай айтылат, булар эмне керек. Себеби бардык нерсе араб тилинде окулуп атат. Куранда араб тилинде окутулат, анан арабча молдокелер которуп берип атат. Ал кандай которуп берип атканын бир Кудай билет. Арабча билбегенден кийинчи. Мына ушул жагдайда жанагы биздин эмелерге абдан орчундуу маселе керек. Ошондо сиз азыркы күнгө чейин деле диндердин тарыхын мектеп программасына киргизиш керек деген ойдосузбу? Эми мындай деп айтып атпайбы. Мына чөгүнү жанагы жаңы президентибиз жер кыдырып жүргөндө ушул дин сабагын киргизелик, иман сабагын киргизелик деп элдин айтканын айтып атат. Бирок маселе ушунда туруп атат. Бүгүн айтып атпаймынбы? Кыргызстандын өзүндө мусулманчылыктын кайсы тибин карманабыз деген билбейт эч ким. Бизде бүгүн Кыргызстандын ичинде суфилер бар экен, исмаилиттер бар экен, шииттер бар экен, анагы немелер вахабиттер бар экен, хизбутчулар да бар, янкарлар да бар, 14 агым бар экен. Анан бир кызыктай неме сурадык. Жакшы эле аалым, биз Чубак ажы өтө билимдүү киши болчу. Абдан билимдүү киши эле да. Ушул Чубак ажы дагы раматылык ушул жанагы сынактын алкагында барып сүйлөшүп калдык, ушинтип атабыз десем айтты да. Биз өзүбүз бир багытка түшө албай атабыз. Силерге дагы кыйын болот деди. Силерге дагы кыйын болот. Биз өзүбүз бир багытка түшө албай атабыз. Мамлекеттин алдындагы дин комиссиясы барганын баарынын акчасын алып каттай бериптир деп Чубак раматылык ушинтип айтты да. Аалым киши. Анан ошон үчүн бүгүн дин сабагын мектепке киргизип койсок, таза балекет ошондо башталат. Ошондо согушабыз, ошондо мушташабыз. Динди окута турган да кишибиз жок, динди түшүнгөн да кишибиз жок, муфтиятыбыз деле, дин комиссиясы деле. Ошон үчүн биз светтик мамлекетпиз, дин мамлекеттен бөлүнгөн. Ар ким конституция боюнча өзүнүн укугу кайсыл динге сыйынат, кайсыл динди кабыл алат,
кайсыга эметет, бул өзүнүн укугу. Ал экинчи бирөөгө таңуулаган акысы жок. Сен могу бар деп. Экинчиден, мына молдокелер деле айтат, мына Куранда кара. Каяка барсаң дагы, Кытайга барсаң дагы билим ал, оку деп Мухаммед пайгамбар айтып атат. Анан момун мусулман деп баарын айтып атат да. Куранда турат. 9 жашка чейин мусулман деп айта албайбыз дейт. Себеби бала өзү аң сезими менен кабыл алгычакты. Аны айткан, биз 5 жашар балага намаз окутуп зордоп атпайбызбы? Мына жакта тарбиянын ушул жактагы балекеттери бар да. Ошон үчүн бүгүн тарбиядан каражатты аябай эле максаттуу түрдө бөлүп, максаттуу түрдө система түзүп туруп, жанагы 8 мекеме бирдей иш аткарышыбыз керек. Мектепке коюп, мына мектеп тарбия кылып атат деп, анан отура берип, анан тиги милиция камаганды билип, коргоо министрлиги армияга алып кеткенди билип, тиги миграцияны билип, анан отура бергенде талап кетебиз. Бүгүн абал ушундай. Ошон үчүн жанагы айтып атканыбыз ошол. Мына муну жанагы Американын Гарвард университетинде аябай бир неме болгон, эл толкуп алардагы эмне үчүн Гарвард университетинде окуу кымбат, кедейлердин балдары эми окубай калабы дегенде, ошонун Бок деген ректор айткан. Ооба, бизде окуу кымбат, билим берүү кымбат турат. Бирок билимсиз наадандыктын наркы мындан да жаман депчи. Бүгүн тарбияга каражат тартыш деген менен наадандыктын наркын эсептеген киши жок. Ошон үчүн тарбиядан каражат аябасак, айтып атпайбы, тарбиядан каражат аябасак, түрмө салууга туура келет. Бул жагын ойлонушубуз керек. Чоң рахмат. Ата-энелер жөнүндө дагы сүйлөшсөк анда. Ата-энелер бүгүнкү деңгээлде бүгүнкү күндө жетиштүү деңгээлде баласына көңүл буруп атабы? Сиз кандай ойдосуз? Эми баягы тарбия башаты үй бүлөдөн демекчи, үй бүлө менен ушу мектеп кызматташтыгынын жетишсиздиги боюнча бир аз оюмду билдире кетсем, акыркы убактарда вот коомчулукта көпчүлүк ата-энелер үчүн биринчи көйгөй бул баланын тарбиясы, ден соолугу эмес, баарыбызга сыр эмес, бул байлык чогултуу, байлык жөнөө болуп калды да. Көпчүлүк ата-энелер балдарды кийим кече, тамак аш, орг техникалар менен камсыз кылганды гана билишип, ал эми балдардын жан дүйнөсүнө алар менен бир ата-энелик мээрим төгүп, ошо алардын бир бош убактысын кандай, кимдер менен кандай чөйрөдө өткөрүп атат, мына ошого мындай көзөмөл болбой калган сыңары да. Анан эми Кыргызстандагы алыска чет жактарга иштеп кеткен ата-энелердин балдары, тууган тушкандардын колунда калган балдар, мына ошол балдарга ата-энелик мээримди ошо жакындары бере алабы деген чоң суроо да. Буга ким кепилдик бере алат? Ата-эненин мээримин бере алат, атанын мээримин, эненин мээримин бере алат дегенче. Мына ошол учурда баягы хирургдар адамдын денесиндеги патологияны издеп таап күрөшөт эмеспи? Ошол сыяктуу эле педагогдор ошол жаштардын, жаш өспүрүмдөрдүн руху менен, жан дүйнөсү менен, ички дүйнөсүндөгү патология менен күрөшүп, алай өтө кылдаттык мамилени талап кылат да. Бул педагогдордун милдети деп ойлойм. Анан көпчүлүк учурда тилекке каршы баягы кыргызда айтат го, тарбиялоочу өзү биринчи тарбияланган болуш керек депчи. Ошол сыңары көпчүлүк учурда баягы ата-энелер дээрлик көпчүлүк ата-энелерге мындай педагогикалык, психологиялык жардамга муктаж учурлар кездешет да. Ошон үчүн баягы айрым орто окуу жайлары, мектептер, мына ошо мектеп жетекчилери ата-энелер үчүн дагы семинарларды уюштуруп, мына ошо ата-энелерге педагогикалык, психологиялык жардам көрсөтүү иштерин жүргүзүп келүүдө да. Биз ушуну бир өткөн мезгил бул учур өтүп кетет десек болобу азыр? Же антип айта албайбыз? Ал үчүн бул бир гана мектеп анан үй бүлө иштеп кетсе гана ушул көйгөйдүн баары чечилип кетет деген пикирден мен алысмын. Мен жогоруда айткан оюмду да кайталагым келет, бул коомчулуктун көйгөйү да. Коомчулук
коомчулук. Мисалы үчүн мектептен толук кандуу тарбия бердик, үй бүлөдө да толук кандуу тарбия берилди, бирок бала коомдо жашап атат да, чөйрөдө жашап атат. Ошо чөйрөдүн тийгизген терс таасири ошо жаш өспүрүмдөрдө келечек муундарда терс сапаттарды пайда кылат деген ойдомун да. Ошондо баланы чөйрөдөн алысыраак кармап турушубуз керек болуп калабы? Жок, мен Чөйрөдөн алыс кармай албайсың. алыс кармай Эмне кылыш албайбыз. керек? Баланы чөйрөдөн алыс карамай албайсың. Тескерисинче баланын чөйрөсүн жакшыртуу керек. Баланын чөйрөсүн жакшыртууга жанагы комплекстүү иш-чаралар болсо, анан ошондо неметет. Мисалы үчүн мен карап көрчү. Үйдө жапышына кайра окуйт. Абдан жакшына кайра жүрөт. Анан эшикке чыкканда бир досторунун арасы менен барып туруп эле милицияга түшүп калат. Ата энеси ыйлайт, айланайын. Деле балам мындай эмес эле депчи. Да, балаңыз андай эмес эле. Бирок сиз ошо балаңыздын жүргөн балдарын байкадыңыз беле? Ким менен жүрөт? Каякта жүрөт дегенди. Кызыгып көрдүңүз беле деп. Анан ата энени антип сурайын десең, балдарын таштап коюп, тиги сырт иштеп жүргөн ата энелерден кимди сурайсың? Бир фактын айтайын. Мына биринчи интернатта бир окуучу, 10 класстын окуучусу. Ар понедельник күнү, биринчи күнү кичинекей балдар деле сабайт да. Анан жакшы окуйт. Аябагандай жакшы окуйт. Анан ата энеси калып чыккан бир күн чыкырса, сен жамайып келсеңиз, деген ата энеси Россиядан келиптир. Бир сүйлөшүп өсөңүз, муну мектептен чыгарбасак болбойт. Чыгаралык десек, отлично окуйт. Тартиптүү. Бирок биринчи күнү эле балдар сабайт. Анан барып ата энеси сүйлөштүк. Энеси, атасы экөө тең Россияда экен, кычырайт мына кийингендери. Апасы кыйкырат. Мугалимдер акмаксыңар. Мен балама ай сайын $100 салып турам. Бул эч кимдин көзүн карабайт. Уурда кылбайт, урбайт, эмне урмак эле. Акмаксыңар, силер жөн эле кылып атасыңар. Анан баласын чакырып отуруп алып сүйлөштүк. Анан бала айтты, 10 класстын баласы. Жигит, сен азыр эркексиң. Эртең бүйтүп нейсиң? Чыныңды айтчы. Эмне маселе? Анан бала жүргүлө деди. Комнатасын алып барды. Матрасын алып чыгып сөктү. Жанагы ата энеси салып ийген $1700 бар экен. 1700. Апасына айтты, мына акчаң деди. Мага сенин мээримиң болгондон кийин акчанын кереги эмне? Мына балдар дейт. 6-чы күнү ата энеси алып кетет, жагасы алып кетет дейт. Үйүнөн келет, курут, нан, майын көтөрүп келет. Сүйүнөт, мен бияка бардым. Анан агам тияка алып барды, тайекем бияка алып барды деп. Мен ушул жерде жаңгыз отурам дейт. Сенин мээримиң болгондон кийин мына бул акчанын бир тыйынын коротпой матрасын алдына салып коюптур. Анан энеси кичине сооруга түштү. Атасы ыйлабыйды. Эркек киши ыйлап жиберди. Мен мындай бир ойлогон эмесмин, бирок сездим эле дейт. Менин балам кийинки убакта мени менен сүйлөшпөй калган сездим эле дейт. Көрдүңүзбү? Тарбиянын башаты балага ата энелик мээрим жок. Биз аны акча менен чектеп койгонбуз. Мен балама айына $100 салып турсам, ушул жакшы жашай берет деген. Мындай фактылар көп. Көп балдар ата эненин мээримине муктаж болуп атпайбы? Жана социалдык четинеңиз. Ошон үчүн бул жерде жанагы комплекстүү тарбия, балдарды ар кандай депрессиядан чыгаруу, мына эмнеге суицид деп атабыз. Балдардын жанын өзүн өзү жан кыйганы көбөйүп кетпедиби? Буга эки эле себеп бар. Баланы чөйрө түшүнбөй калдык. Баланы мына бир жөнөкөй эле суицид айталык, тайекесинин үйүндө жүрүптүр. Анан бирденке болуп калып, мектептине өткөндө 1000 сомун алып барып төгүп койгон экен. Үйүнө келгенде таа жеңеси өкүрүп бакырып, ууру менин акчам урдада жоголуп жүргөн тайекесине. Муну жогот. Ушул уурдап жүрүптүр. Баланча жоголгон деп туруп тиги баланы аябаганда эметкен экен да. Тайекеси чыкчы деп эшикке чыгарыптыр. Астына өлүп калды бала. Момундай абалдар бар. Мына ушул жагдайдан алып караганда, жанагы социалдык педагогдор, мына бу ички иштер органдарындагы иштеген кызматкерлер, билбейм, мен эми илгери болуп калбадыбы, Жемпетмүстө иштеген мугалим болуп. 79-80 жылдары. Ошол кезде атайын токтом менен ички иштер органдагы милиция кызматкерлери
педагогикалык билим алсын деп биздин Женпет институтунан келип туруп педагогикалык билим алып окушчу. Азыр ички иштер органынан балдар менен иштегендер ошондой билим алабы, билим албай билбейм. Көрдүңүзбү, жанагы ортодогу неме үзүлүп калган. Мына ушундай жагдайда жанагы тарбия маселеси оор болуп, анан тарбияга каражат аябагыла деп кыйкырып атканыбыз ошондон. Анан кээ бир үй бүлөлөрдөн байкасак, мектеп программасын окуп келет бала түшкө чейин. Түштөн кийин бир спортко берет, кошумча сабакка берет, анан дагы кечинде дагы бир бассейнге барат дегендей. Алардын балалыгын уурдап алуу болуп калбайбы бул жерде? Же ал туура эле эртең менен кечке чейин окуу менен алектенет да, мындайча айтканда. Мен бул баягы өзүм жеке пикиримди айтсам бул эмеде, бул ата энелер тарабынан эгерде ошондой убакытты өспүрүмдөрдү убакытты туура рационалдуу пайдаланууга үйрөтсө, бул жаман эмес, жакшы деп түшүнөм да. Анткени эгерде биз ошол өспүрүмдү бир эле ошо мектепке барып билим тарбия алып келүү менен гана чектеп койсок, а калган бош убактысында эмне менен алектенип аткандыгы боюнча ата эненин маалыматы жок болсо, мүмкүн кандайдыр бир чөйрөнүн терс таасири тийип калса, ошондой терс сапаттарга ээ болуп калат да. Ал эми эгерде ошо рационалдуу убактысын бөлүштүрүп, кошумча сабактарга жаздырып, баягы туура жашоо образын үйрөтүп, спорт менен ар түрдүү кошумча сабактар менен бул камсыз кылып аткандыгы бул эң туура деп ойлойм да. Бирок ошол учурда аларды тажатып албайбызбы, окуучу балдарды? Эгерде бул жерде эми өспүрүмдүн өзүнүн кызыгуусу болуш керек. А эгерде өспүрүмдүн каалоосу, кызыгуусу жок болсо, аны баягы зордоп эле ошол жака алып барганда бул өтө жакшы натыйжа бере бербейт да. Мисалы үчүн биз баягы иш тажрыйбабыздан көрдүк да, кээ бир учурда болот, окуучу мектепке кеттим деп кете берет. Бирок тилекке каршы мектепке келбейт. Ал эми баягы мектептин талабы боюнча катышуу, жетишүү деген болот. Мына ошонун эсебинен мектептерде ар бир класска класс жетекчи бекитилет да. Ошо класс жетекчи, ошо бир мугалим класста 50 бала болсо, 50 балага 30 бала болсо, 30 бала үчүн ошол адам жоопкерчиликтүү болот да. Мына ошол адам байланышка чыгат ата энеге. Эмне үчүн уулуңуз же кызыңыз келбей жатат деп. Ата эне ошондо гана билет да, ошондо гана билген учурлар көп кездешет. Ошон үчүн же болбосо билбей калат да. Дагы жактай бар да. Эмне үчүн ушул жерде балдардагы тамырчы да. Мугалимдерге баардык жошо жака келерин мугалимдер сураарын билип алган. Эми кара, мына былтыр тетиги Аксыда талаада жүрүп кыздар мушташса, мектептин директору менен класс жетекчини кызматтан айдап атат. О, талаада жүрөт. Ар бир баланын үйүнө бирден мугалим койбойбуз да. Ошол жерде жанагы ички иштер органы кайда эле, айыл өкмөтү кайда эле, эме кайда эле деп сураган киши жок. Биздин жанагы айтып атканыбыз, какшап атканыбыз комплекстүү болсун дегенибиз. Бир эле мектепке үйүп коюп эле, анан бирденке болсо директорду кызматтан алып, класс жетекчисин. Билесизби, азыр бир жөнөкөй эле бүгүнкү свежий факт да. Мына элдин баары айтып атат, мектепти эмне үчүн ачпайсыңар? Ресторандар иштеп атат, тойконалар торуп атат, депутаттар менен жолугушууда жүрөт, базар бүт иштеп атат. Эмне үчүн мектепти ачпайсыңар депчи. Биздин корккон бир эле себебибиз бар. Эгерде мектепте бала ооруп калса, ата эне сразу келип мугалимди, мектептин директорун сүйрөп чыгат. Мен мектептен балам ооруп калыптыр деп. Ал эми кафеден, көчөдөн ооруп калса эч кимге бара албайт. Мектеп коргоосуз, ушундай абалдан коргоосуз. Бүгүн ошон үчүн мектепте жанагы окуучуларды ача албай кыйналып атканыбыздын бир себеби ушул болуп атат. Мектептен оору чыкса, сразу эле ошол жерде мектептин жетекчиси менен мугалимди жазалап эле соттоп, ата энелердин баары келип эле жеп коет. Менин балам жакшы болчу, оорубай эле жүргөн, сен ооруттуң деп. Бул жерде коргоо жок болот. Мына ушундай абалда бул эмебиз жалпы Көйгөйлөр. комплекстүү иш-чара болсун деп атканыбыз ошол. Мен де кошумчалай кетсем, мындай болуп атат да, балаңдын бактысыз болуусун кааласаң, балаңдын каалаганын аткаргандыгың дейт да. Ошон үчүн багы ата эне дагы ошо баланын каалоосун мындай кичине чектеш керек деп ойлойм да. Себеби ар бир баланын каалоосу аткарыла бергенде ошол бала бул ойлонбой калат да. А ойлонбой калган окуучу бала бул өнүкпөйт. Ошонун кандайдыр бир жаш чеки болобу? Же мектепти бүтөр бүткүчө эле
каалоосуна чек коюп өтүш керекпи? 18 жашка толгучу эле Каалоосуна чек коюп. баланын каалоосуна чек коюш керекпи? Мындай деген бар. Эми кыска жагында жооп берейинчи. Садирдин Айни деген чоң акын жазуучу, Өзбекстандын ЦКсында иштеген киши. Ошол Москвада жүргөн уулу менен кызына ай сайын акча салат экен. Почтадан келип акча салат. Кызына көбүрөөк салат, баласына азыраак салат. Ана бир күнү почталар сураптыр да, бул экөө тең өзүңүздүн балаңызбы? Ооба. А эмнеге бирөөнү көбүрөөк саласыз, бирөөнү азыраак депчи. Анда айтат дейт. Кызды жокчулук бузат дейт. Эркек баланы барчылык бузат дейт. Жанагы баланын көңүлүн тигүү дегенде, эркек баланын колунда болсо көбөт, эгер кыздын колунда жок болсо жанагыдай ар кандай немелерге барат дейт. Ушундай тарбиялык иштер менен жасаган. Тетиги жогорку эмедегилерди карачы. Бүгүн ошол жок болуп атпайбы? Бүгүн тиги балдардын колуна каалаганын алып беребиз. Кыздардын эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Азыр баары эле бар. Мектеп мугалимдери кийбеген кийим кече балдардын колунда, ата-энелер. Бирденке десең айтат, мен балам үчүн алып берип атам, сен бирденке дейсиң деп. Жана мектеп формасын киргизебиз деген маселе да ушундан чыккан. Балдар социалдык шартта баары бирдей болсун. Мына Европада мектеп формасы бар экен. Бирок алар мектепте шкаф тилинип турат. Мектепке келгенде формасын кийип, мектепте формасын жүрөт экен. Көчөгө чыккандан кийин өзүнүн кийимин кийип кете берет экен. Мугалимдер да себеби ал жерде жанагы балдар бири-биринен айырмаланбасын. Бул дагы тарбияны чоң башат. Биз мына ушуну ишке ашыра албай атабыз. Себеби каражат да керек. Каражат жок дейбиз. Кийимдер кымбат болуп калды дейбиз. Ата-энелерден акча чогултуп атасыңар дейбиз. Мына ушул жагдайлардын баардыгы келип эле жанагы каражатка такалып атпайбы? Тиешелүү деңгээлде тиешелүү каражатты бөлүп, мен көп деле каражат сурабайбыз, айтып атпаймынбы? Бүгүн тарбия маселесинде каражат айлык алып иштеп аткан кишилер бар. Ошолор ар бир министрликте ошолордун ишин жөнгө салып, анан кошумча жанагы маданият тармагына, анан окуу китебине, библиотекаларга кошумча каражат, анан жана класс жетекчиси менен тарбия завучтардын ишине анча-мынча каражат берсе эле системный болсо жакшы болот. Анан жана силердин немеңер тема кармага жак деп атпаймынбы? Тарбияга танапис жок деп. Тарбияга вообще танапис болушу мүмкүн эмес. Бардык убакта тарбия болуш керек. Чоң рахмат. Мындай да бир жагдай жаралат да. Жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин көп эле адамдарды кезиктиребиз. Мен өзүмдүн кесибимди туура эмес тандап алыптырмын деп башын мыкчып калгандарды көп эле жолуктуруп жүрөбүз. Алар окууну мектепти бүткөндөн кийин жогорку окуу жайга ата-эне тандаш керекпи? Баласынын мүмкүнчүлүгүн карап. Же болбосо көпчүлүк ата-эне баламдын өзүнүн тандоосуна коем, эмне десе ошого өткөрөм деп. Эми Башкача сүйлөп коюш. Бул боюнча биз бир иликтөө жүргүзгөнбүз. Иликтөөлөрүбүз бар эле, жыйынтыгы 5-6 көп жыл болуп кетти, 5-6 жыл болуп кетти. Мугалимдер боюнча опрос жүргүздүк да, башка кесиптер эмес. Эмнеге? Мугалимдик кесип боюнча. Мугалимдик кесип боюнча жүргүздүк. Ошол жерде мындай болду. Мен өзүм мугалим болгум келет. Өз каалоом боюнча мугалим болом деп тапшырдым деген балдар 2% болуп калды. 47%, 47,7% ата-энем мектеп окууну бүткөндөн кийин барып айлык келесиң, эрге тиесиң. Каяка барат элең? Мугалим менен азыр айлык алат деп туруп, ушуга киргизип койду. Көбүнчө кыздар. Ооба. Анан 23,5% баягы орто бал туура келип калды. Мен барайын деген эмесмин, бирок тияка өтпөй калдым. Анан ушул жака бал туура келди, окуй берейин деп тапшырып койдум дегендер. Мына ушул жерде тарбиянын ичинде дагы жанагы кесипти тандоо деген бар болчу мектептерде. Окуучуларга ар бир кесип ардактуу деп, бул кесип кыйынчылыгы кандай, эмеси кандай. Азыр балдардын баары эле милиция болот элем, юрист болот элем дейт. Эмнеге десең, пара алат, жакшы жашайт дейт. Депутат болот элем дейт. Эмнеге десең, ой 2-3 киши машина минет, акча алат дейт. Балдар кесип тандоодо жанагы немени байлыкты карап калды. Экинчи жагынан да бир кызыктай анализ бар.
бүгүнкү күндө кесиптик окуу жайларына конкурс. Мына 100 училищебиз бар. Профтек. Bir орунга 70-80 киши болуп кетет. Мына 18 училище менен 10 училище бар, жана повар даярдайт. Bir орунга 40-50 киши болуп кетет. 27 училище бар, тиги анагы инжекторщик, автослесарь деген машина оңдогон. Аз bir орунга 60 киши болуп кетет. Себеби аларда, профтек училищеларда бюджетный место 5-10 эле орун. Анан ошондо жанагы профтек училищенин мурдагы директору бар эле, Нурлан Аскаров деген мыкты жигит эле. Платный кылып киргизип койду. Келгиле 3000 сом төлө 3 айга сварщик окуу. Билесизби? Элдин баары барып кетти. Себеби бүгүн балдар кесип эмне экенин билип калды. Бүгүн юристтер иш таппай жүрөт. А биз сантехникти жалдап жүрөбүз. Өмүрү кыргыз балдар сантехника бар эмес. Бүгүн эрте дефицит. Себеби турмуш өзү диктовать этет экен да. Мынакей мебель жасап атат. 4-чү училище менен 5-чү училищеде красный деревщик дегендер бар. Мебельщиктер. Балдар биринчи курсту бүткөндөн кийин эле мебель жасап атат. Итальянский, жанагы польский деген мебелдерди ошол жактан алып келип атат дейсиңби? Элестет, ошол жактан бир диван келсе бияка баасы алтын болуп кетпейби. Ошолордун моделин немесин алып сону жасап атат. Бул турмуш өзү. Мына ушул жагдайдан алып караганда биз профтек училищелардын бюджетин көбөйтүп, анан профтек училищеда дагы жана тарбия маселесин көтөрүшүбүз керек. Себеби мындай болуп калган. Мен мектепте да иштегем. Профтек училищелар ар бир айылда бар болчу. Профтек училищенин баркын өзүбүз кетирип алдык. Аяка сабак билбесе, же болбосо өзүнүн ою бар, кичине неметкен балдарды айдай берип, кесиптин баркын кетирип алдык да. Так, бүгүн кесип эмне экенин, кесип менен жамбагарын, немистин машинелерин оңдоп атат, япондун мына телефондорун оңдоп атат балдар. Япониядан чыккан, немеден чыккан. Кесип эмне экенин билип калды. Так что турмуш өзү диктовать этип ким керегин аныктайт. А вот тарбия баары бир ошол жерде керек. Сиздерге келип бергендигиңиздер үчүн чоң рахмат. 30 секундтан эркин микрофон узатайын. Сизден баштайлы. 30 секунддук эркин микрофон. Мен эгер уруксат берсеңиз, сиз жогоруда мага суроо узаттыңыз эле, ошого жооп берип койсом кыскача. Сиз жанагы баланын каалоосун чектөөдө бир балдардын жаш өзгөчөлүгү болобу деген суроону узаттыңыз да. Бул абдан жакшы суроо. Албетте болот. Баланын жаш өзгөчөлүгү мектеп окуучуларында өзгөчө жогорку класстын окуучулары, 9-10-11 класстын окуучулары ошондо 15 жаштан бир 17 жашка чейин туура келет да. Мына ошондо балдардын алар уже аң сезимдүү уже калыптанып калган да. Ак менен жөнөкөй тил менен айтканда ак менен караны мындай аныктай ала турган жашка келип калды десек болот да. Бирок тилекке каршы көпчүлүк дээрлик ата энелер ошол балдардын жеке өздүк майрамын, туулган күндөрүн ошо балдардын каалоосу менен үй бүлөдө эмес, үй бүлөдөн сырткары кароосуз жайларда ошо уюштуруп, ошо жалаң өспүрүмдөрдү гана жеке жалгыз таштап кеткендиги бул көйгөйлүү маселе деп мен айткым келет да. Анан кесип жөнүндө да жакшы суроо узаттыңыз. Мен айтар элем, кыргыз элинин учугур эмес, ушунчалык биздин өзүбүздүн кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайы боюнча айта кетсем, 9 класстын базасында, 11 класстын базасында мектеп окуучулары келишет. Бул жака өзүнүн укура таланты бар, сүрөттү тарта билген, чебер колдор келип атат да. Мына канчалаган региондон, ушул эле Бишкек шаарындагы мектептерден, 6 гимназиядан, 68 окуу тарбия комплексинен, 69 окуу тарбия комплексинен келип атат да. Анан көбүнчө азыр жаштар билип калды. Сейит Жамбаевичка мен толугу менен кошулам. Азыр ошо орто кесиптик окуу жайларды бүткөндөр, мисалы үчүн азыр мугалимдерге алыскы региондордон черчения, ИЗО, сүрөт ушул боюнча мугалимдер жетишпейт да. Башка эле мугалим квалификация алып эле ошол сабакты берип келет да. А биздин окуу жай мына ушул сүрөт сабагын, черчения сабактарынан мугалим болуп иштөөгө кесиптер даярдайбыз. Андан тышкары
булгарыны көркөмдөп иштетүү бөлүмдөрү бар, дизайн бөлүмдөрү бар, текстиль бөлүмдөрү бар, керамика менен иштөө бөлүмдөрү бар да. Ошон үчүн кыргыз элинин баягы чукур эмес, ушундай жаштарыбыз өсө берсин, жаштарыбыздын адеп акылактуу, ыймандуу, маданияттуу болсун. Ошо келечек ээлери болгон жаштарыбыздын ошо маданияттуу, адеп акылактуу, аң сезимдүү болушуна жалпы коомчулук, албетте мектеп, үй бүлө, ошо билим тарбия берген коомдук уюмдар менен чогуу иш алып барсак, ушу чыңжырча толугу менен айланса, биз толук кандуу, руханий жан дүйнөсү бай келечек ээлерин тарбиялайбыз деген ойдомун. Эми эмне дейм, кыскача айтканда тарбияга танапис болуш керек. Анан эл журт ойлонолу, тарбиядан каражат аяп түрмө куруп калбайлык. Чоң рахмат, чоң рахмат. Алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келип бергендигиңиздер үчүн чоң рахмат. Тарбияга дагы, билим жаатына дагы өзүңүздөрдүн салымыңыздарды дагы да кошуп жүрө бериңиздер деп айтып өтөйүн. Бүгүнкү эфирибиз ушуну менен аягына келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, кийинки жолу жолукканча аманчылыкта болуңуздар. Ассаламу алейкум.